Сооротуучу Кудай 29 март. Жашообузда кайра кайталап жасай берген нерселер адатка айланат. Адат бекем орун алат дагы. Андан кутулуш абдан оор. Мүмкүн эмес деп айтсак да болот. Андан кутулуунун бир жолу ордуна жаңы адаттарды киргизүү. Жакшы бир адат киргизип алсак, кандай гана кыйынчылык башыбызга келбесин, Теңир менен мен баардыгын басып өтө алам деп өзүңө айтып туруу. Жөнөкөй эле нерселерден Кудайдын колун көрө билүү ушул адатты жашоого киргизгенге жардам берет. Эч нерсеге карабай, Кудайга болгон ишенимди ырастап, үнүбүздү чыгарып, Теңир менен мен баардыгын басып өтө алам десек, жагымсыз жагдайлар өсүү мүмкүнчүлүгүнө айланат. Андан ыраазычылык келип чыгат жана Кудай менен болгон мамилебиз бекемдейт, чыңдалат.